Алгач эле география илимдеринин доктору Курманалы Матикеевди 78 жаш курагы менен табияттануу жана география факультетинин ошондой эле Ош шаарындагы жогорку окуу жайдын окутуучулары куттуктады. Мында Курманалы Матикеевдин табияттануу илимине кошкон салымы, жасаган илимий иштери айтылды. Туулган күн белгилөө менен биринчи Матикеевдик окуулар илимий семинарды традициялуу түрдө баштап отурабыз. Биз ишенебиз, Кудай бурса мындан ары ага менен көп жылдар бирге иштешебиз, жана анын бизге болгон мындай ой пикирлерин, сунуштарын, акыл насааттарын угуп жүрөбүз деген ишеничте. Курманалы Матикеев өмүр жолун табияттануу илимине арнаган окумуштуу. Күн сайын жаратылышты изилдөө боюнча жаңылыктарды көз жаздымда калтырбайт. Каракулжа районунда төрөлүп, табиятка болгон кызыгуусу бала чагында эле ойгонгон. Мектепти аяктаган соң Ош мамлекеттик университетинин табияттануу жана география факультетине окууга тапшырып, ошол күндөн тарта табиятка болгон изилдөөсү башталган. Биз жайлоого чыгат элек. Анан жайлоого барганда бирде ошол тоонун кырына барсам, анын нар жагында да тоо бар экен. Анын нар жагы дагы жанагындай туюк экен. Бул тарапта карасам, бул тарапта туюк экен. Анан мен ойлой баштадым, кызык. А бул тоо качан бүтөт? А бул бүткөндө эмне менен бүтөт? Мындай нар жагында мындай ушу асман сыяктуу асман барбы, жокпу деп мунушуга кызыгат. Курманалы Матикеев табияттануу боюнча 21ден ашуун колдонмо китептин автору, 230дан ашуун илимий эмгектерди жазган. Айтымында ар бир жаран өз өлкөсүнүн табиятын, географиялык түзүлүшүн билүүсү абзел. Курманалы Матикеев учурда табиятта болуп жаткан көйгөйлөрдү айтып, ар бир жарандын табиятка болгон сүйүүсү болгондо гана жер кадырын түшүнөт деп билдирди. Бул үчүн жогорку окуу жайдын студенттери үчүн Кыргызстандын тарыхый географиясы китебин жазган. Ошондой эле билимдин чеги жок экендигин айтып, табият илимпоздуу болуу оңой эместигин кошумчалады. Сен географ болгуң келеби? Эгер географ болгуң келсе, сен талааны кара, тоону кара, ташты кара. Мына бир жерде токой өсүп турат. Калган жерде токой жок. Эмне үчүн ошол жерде токой өсүп калды? Эми бир жерде жар жатат. Эмне үчүн калган жерде жар жатат? Илимпоз бул энциклопедия болуш керек. Живой энциклопедия болду. Анан ошондо гана сен илимпозсуң. Анан кийин эптеп бир баланы чамбалап туруп, көкүрөктү кагып, мен илимпоз деген бул жарабайт. Курманалы Матикеев учурда кыргыздардын байыркы таркалуу ордун жана илимий түшүнүктөрүн изилдөөдө. Анын алдыга койгон негизги максаты чындыгы географ окумуштууларды тарбиялоо. Учурда жасап жаткан илимий изилдөөлөрүн дагы өз шакирттери менен бирге алып барууда. Гүлнур Арапбай кызы, Айбек Үсөнуулу, жаңылыктар.